эми бир мындай менин сын пикирим да, эме тууган күйдүрүп айтат дейт, душман сүйдүрүп айтат дейт. Анан эми Иран мамлекетini көрүп алып, мен аябай ыраазы болдум да. Ушунчалык чоң иштерди жасап атышты. Жанагынча делегациялар чакырып, алардын баарынын каражатын көтөрүп алып, канчалаган буга чейин канчалаган жыйналыштарды өткөрүптүр, канчалаган каражат бөлүп атат, туурабы? Ошо Палестинаны коргош үчүн канчалаган жанагы майыптарына мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга жардам берип атат, акчасын төлөп берип атат, туура аларды дарылатып атат, туурабы? Канчалаган адамдарга жардам берип атат, канчалаган материалдык нерсени көтөрүп атат. А бирок тилекке каршы мен эмне үчүн айтайын дегеним, ушунун баардыгы эметпейт да, ачыкка чыкпайт да. Ушунун баары айтылбайт да. Ушул азыр мына биз өткөргөн биринен үчүнө чейин болду. Биринен үчүнө чейин болгон ушу эл аралык форум, семинар деп аталат. Азыр мына дүйнөлүк аренада да көп көрсөтүлгөн жок. Тилекке каршы көрсөтүлгөн жок. Жабык бойдон эле калат да. Көрсө ушундай иш-чаралардын баарын эл аралык көп өткөрөт экен, бирок эч жака көрсөтүлбөй эле жабык бойдон эле калып калат да. Баары Кудай билсин деген сыяктуу элечи. Бирок эми аракет кылсаң анан берекет да. Мисалы Режеп Тайып Эрдоган бир конференция өткөрсө, мындай бардык жака жайылтат да. Же болбосо Европа, мына Швейцарияда конференция болгон атат, мисалы жанагы азыр Украина боюнча болду. Азыр бүт бардык жер, мына 16-17 июнда конференция болгон атат деп, бүт Европанын бардыгы айтып, ошого даярданып, элдин көз карашын ошого даярдап, коомдук пикирдичи. Ушинтип анан бүткөндөн кийин убагында бүт көрсөтүп, анан аягында кандай чечимдер кабыл алды деп, мындай ушундай бир эмеде ачыктык бар да, мындай баардыгына эме айтып туруш реклама кылыш керек да. Мына ушундай иштер жасабайт экен да. Анан мен ушул боюнча мен эметтим, Иран телевидениесине аябай чоң интервью берип, ушул жанагы Аятолла Хамининин өзүнүн эмесин өмүр баянын изилдеген атайын телевидение бар экен, национальный илимий центр бар экен. Ошого 2 саатка чукул интервью берип, ушул жөнүндө айтышты ал киши, ушу Али Хамини кирип чыгасызбы, эмне сунушуңуз бар дегенде. Мен ошо билбейм, эми кабыл алгам жок ал кишиден. Анда сиз кайрылбайсызбы, ал киши көрөт ушуну деди. Анан кайрылдым, урматтуу Али Хамини, ушу сиз менин дагы ушу Палестина боюнча көп иштерди жасап атасыз, силердин мамлекет. Ошон үчүн мен да жүрөгүмөн жардам берейин дедим эле. Сизге бир кирип чыгайын дедим. Менин айта турган да сунуштарым бар деп анан кайрылып койдум. Азыр да кайрылам ошон үчүн бул жасап аткан иштердин баардыгын айтып турса, дүйнөлүк коомчулукка билдирип турса, анан ушу жасалган иштердин баарын эл көрүп турса, анан дагы Иранның мисалы ошол эле Режеп Тайып Эрдоганбы, же башка Дамаск эмесе, ошол эле Сириянын президенти, ошол эле жанагы кимдин Египеттин президенти, ошо Сауд Арабиянын президенттери бүт эки жакка барса бардык жагы прессанын баарын айтылат. А Ирандын президенти барса көп айтылбайт. Ошон үчүн ушул реклама жагынан кайда барса ушул мына дипломатия жагынан айтып, көп мамлекеттерге барып, алакаларды эметтирип, мына ушундай жагынан реклама жагынан иштесе көбүрөөк жабык мамлекет катары калып атат да. Ушул жерим ага жаккан жок. Эми бирок мен баягы тууган күйдүрүп айтат дегендей, ушундай бир жабык болбой, ачык болуп, ислам мамлекети кийимдери жабык боло берсин, бирок тарыхка, саясатка ачык болуш керек. Ачык жүрүшсө, дүйнөлүк коомчулукка жасаган ишти айтып турса, ошондо эл көбүрөөк маани берет Ирангачы. Анан өзү менен өзүлөрү болуп, өзүнүн согун өзү кайнай берсе, ал мамлекет өзү жабык бойдон кала берет. Мага ушундай бир оюм да, мына каалоом да. Туура, рахмат. Турсунбек мырза, биздин студияга келип, Иранга болгон иш сапарыңыз жөнүндө кеңири маек куруп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Биз ишенебиз, сиздин ал жерде айткан сөздөрүңүз, дүйнөлүк коомчулукка кайрылууңуз бул сөзсүз өз жемишин берип, ушу бүгүнкү күндө Газа тилкесинде жабыр тартып аткан боордош мусулман калкына да чоң пайдасы тиет, Кыргыз-Иран кызматташтыгына да өтө чоң багыт берет деп ишенебиз. Рахмат.